41 гектарды ээлеген Казарман аэропорту 1984 жылдан 2000 жылга чейин Казарман Жалал-Абад, Казарман Бишкек багыттары боюнча үзгүлтүксүз каттам жүргүзүп турган. Ал эми 2014 жылы акыркы жолу учак конуп, андан кийин талапка жооп бербейт деген негизде жабылган. Андан кийин аэропорт оңдоп түзүүдөн өткөн менен учактар жок, баары бир каттам ишке ашпай турат. Полоса барын даяр. В любое время сертификат бар. В любое время учса болот. Только отсутствием самолета. Полоса да күн иштеп атат. Мына аэродромный рабочийлер, охрана турат. По графику иштеп атабыз. Жалал-Абад облусунун Тогуз-Тороо районунда 24 миңден ашуун калк жашайт. Алар облус борборуна 150, борбор кала Бишкекке 560 чакырым жол жүрүшөт. Бирок ал жолдордун да абалы көңүл жылытарлык эмес экенин айткан район жетекчисинин орун басары Улан Иманбердиев аэропортту иштетүү боюнча аракеттер жүрүп жатканын билдирди. Өзүн өзү актайт. Биз дагы ошол аэропорттун жетекчилиги менен биздин районубуздун акими Айбек Кожошев да иш сапарында жолугушуп, ошолор менен да иш алып барып атат. Негизинен бардыгы эле ошол жана самолеттун жоктугуна келип такалып атат да. А так мындай частный компанияларда келсе, вертолеттер келсе кабыл алууга даяр эле. Аталган аэропорт иштеп турган мезгилде Тогуз-Тороолуктар Жалал Абад шаарына 20 мүнөттө келишчү. Ал эми борбор калаага 40 мүнөттө эле жетип барышчу. Казарман аэропорту мурдагыдай иштеп турса, жол азабынан кутулмакпыз дешет жергиликтүүлөр. 8 саат, 10 саат жолда жүргөндөн көрө 45 мүнөттө Бишкекте болуп калып атпайбызбы? Кандай сонун эле болот эле, ал акча эмеси чечилип калса. Ушу андуа ушчу илгери 3 сом 50 тиын болчу. Андан кийин 7 сомго көтөрүлдү. Андан кийин Яксоро ушту, Бишкек, Казарман, Жалал-Абад деп ушу алар рейси. 7 сомдон башталган, андан кийин 16 сом 50 тиынга өттү. Ошентип аэропорт болгону менен ага ылайыктуу чакан учактар жок, каттамдар ишке ашпай келүүдө. Жарандык авиация департаменти ички каттамдарды жандандыруу үчүн авиакомпаниялар тарабынан жакын арада чакан учактар сатып алынарын маалымдаган. Белгилей кетсек, Кыргызстанда 5 эл аралык 6 ички каттамдарды ишке ашырган аэропорт бар. Кабылбек Көчкөнбай, Тынчбек Доолдаев, Жалал-Абад облусу.